Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Акылбек Жапаров кызматтан кетти. Акылбек Жапаров өкмөттү 3 жылдан ашык башкарып, бул кызматта узак убакыт отурган премьерлердин бири болду. Ал 2021 жылдын 13 октябрында Минкап төрагасы болуп дайындалган. Bir ay murda parlamentте депутат Дастан Жумабеков өкмөт башчысынын отчеттук маалыматын коштошуп жаткандай болуп калганын айтканда, Жапаров бардыгы Кудайдын буйругу менен, президенттин чечими менен деп жооп берген. Президенттин администрациясы менен өкмөт Акылбек Жапаровду ушинтип узатышты. Алар сулукка карабай, ынтымак ордодон сыртка чейин узатып чыгышты. Эскерте кетсек, бир нече күн мурда Акылбек Жапаров Москвада атайын иш сапары менен барган. Ал Москвадагы эмгек мигранттардын маселесин да көтөргөн. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эмгек мигранттардын талданма текшерүүнүн механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. КМШ мамлекеттеринин премьерлеринин жыйынында сүйлөп жатып, өкмөт башчы миграция жаатында кызматташууну активдештирүү сунушун айткан. Эмгек миграциясы коопсуз, мыйзамдуу жана иреттүү болуш үчүн тандалма идентификациялык текшерүү механизмдерин биргелешип иштеп чыгуу маанилүү деп эсептейм. Ошондо ак ниет жана мыйзам чегинде иштеген эмгекчилер акыйкатсыздыктан, туура эмес мамиледен жана дискриминациядан жапа чекпейт, деди Жапаров. Акылбек Жапаров кандай иштеди, өз оюңузду жаза кетиңиздер. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Мекендештерибиз көптөн күткөн, көпчүлүк күтүп жаткан, өтө жакшы, сүйүнчү, жакшы кабар менен тааныштырып кетели туугандар. Ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Садыр Жапаров Бишкекте мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында салынган үйлөрдүн ачыкчын тапшырды. Президент кезекте турган кыргызстандыктардын баарына жакын арада үй берилерин, мурдагыдай 10 жылдап кезек күтпөстүгүн айтты. Садыр Жапаров бүрсүгүнү миңдеген бишкектик үйлүү болорун айтты. Мурдагы 47 колониянын ордуна турулган үйлөрдөн 18 декабрда мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында өз ээлерине берилет. Мамлекет башчы учурда турак жай алуу кезегинде 40 миңден ашуун жаран катталганын билдирди. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Ар бир мекендешибизге үй насип этсин, ар бир мекендешибиз үйлүү болсун деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиздер. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.